Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биздин каналдын катталуучулары. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Могу сарайды көрүп туруп эле билсеңиздер керек. Биз Пардабай аганын сарайына кайра келдик. Биз бул чыгарылышта сиздерге койлорду эмес, Пардабай агабыздын вет врачы менен сиздерге кеңеш беребиз. Кеңеш бөлүшөбүз. Айта кетели, аты Нияз байке. Экранга чыгууну каалабады, андыктан экран артында туруп сиздерге кене маалымат берет. Нияз байке, ассаламу алейкум. Алейкум. İşleriniz болтабы? Жакшы. Сиздик врач, күчтүү врач дегенинен келдим. Вет врач дегениненчи. Анан мыногул жерде общий көзөмөлгө алыпсыз, Ар бир койдун, ар бир козунун ден соолугуга сиз жооп берет экенсиз, мындайча айтканда. Туурабы? Могу бөлүнгөн изоляция, карантинный бөлүм, мисалы могу боюнда бар. Бооз койлор өзүнчө туруп дегендей. Ушуларды сиздин чечимиңиз менен бул жака ары бери бөлүнөт. Жем, чөп берүү режимдери сиздин чечимиңиз менен, а? Эми бул чыгарылышта биз сизден бир гана кой жөнүндө сурайбыз. Негизи нелерди карайсыз? Негизи өзүңүз жалпы алганда. Биз вет врачпыз. Жылкы, уй, кой, бардык малдарды караса болот. Канча жылдык опытыңыз бар, тажрыйба? Мен 90-жылдан бери иштейм. 90-жылдан бери, мындайча айтканда 30 жыл болуптур. 30 жылдан бери чарбада жүрөсүз. Эми сиз азыр негизи көңүл бурганыңыз могу дорперлер да турабы? Ушуларды карап, Пардабай ага менен сүйлөшкөндө айтты эле, сизди ар бир койго, ар бир козуга книжка ачкан депчи. Мисалы, могу койлор качан укол жеди, кайсы датада жеген, кийин качан жеш керек, бүт сиздин көзөмөлүңүздө дейт. Анда мисалы сиз айтыңыз. Эми көпчүлүк билбейт да. Мисалы, короолордо көпчүлүк койду аралаштырып кармаса кандай вирустар болушу мүмкүн, массовый. Массовый вирус деген aslında bizde koylarda, не только koylarda, mal attığını karantin болот. Bir жерден базардан алып келсең дагы, аны 10 күндүн карантин болуп койт, 1 айлык сыртка. Мүмкүн ал бизде орун алып келди. Сен үйүндө турган малың таза болсо, ага жугузат. Ошон үчүн карантин обязательно керек. Ошон үчүн любой малды алсаң, укол сайыш керек. Вакцинация деп коет аны бизде. Эмдөө. Өздөрүнүн оорулары бар. Инфекциялык ооруларына каршы вакцинация, профилактический мероприятие деп коет, ошону сайыш керек. Мисалы, мына койлорду айта турган болсок, койлор келгенде жылына бир жолу эмдөөдөн өтүп туруш керек. Оспа деген бар. Чума авес деген бар, ага укол сайыш керек. Анан яшур деген бар. Яшурга мисалы 6 айда бир саясын. Саяганда дагы булар 6 айда бир эмдөөдөн өтүп туруш керек. Козусу, туулган козусу, эмделген койдон туулган козу 4 айда уже экинчи жолу вакцинациядан өтүш керек козу. Ар бир 3 айда вакцинация. Бир козуну укол сайсаң, эмдесең, аны ревакцинация деп коет. Анча күндөн 14-20 күнгө чейин экинчи вакцинацияны сайыш керек. Адан кийин болду 3 айда бир сайса болот өтөт. 1 жашка чейин. Эми ушул жерден дагы бир суроо туулат да. Мисалы, могу кой вакцина жеди, мисалы. Мисалы, могу Тайсандан качты дейли. Тайсандагы вакцина жеген болсо, экөөнөн туулган козуну канча айда кантип укол сайыш керек? 4 айда кайра вакцина сайыш керек. Анан башы вакцинадан туулбаган козуга канча? Аларга 1 айында укол сайыш керек. 1 айлыгында. 1 айында укол сайыш керек. Энеси атасы укол жеген эмес. Жеген эместерге 1 айында укол сайыш керек. Ошо вакцинацияны сайыш керек. Адан кайра ревакцинация кылыш керек. 2 жолу сайыш керек да, мындай айтканда. Адан уже 6 айда бир сайсаң болот, 3 айда бир. Негизи жолу 3 айда бир сайыш керек. Малолетниктарга, жаш кызларга. Буга чейин биз Пардабай ага менен сүйлөшкөндө, мисалы, кой күйүүгө келген болсо, вакцинадан өткөрүп туруп анан кийин качырып атабыз дейт да. Бул эми жанакы койдон, кой менен кочкор аргындашкандагы бири-бирине өтүп калчу вирустун алдын ала кантип аласыз деген да. Кандай вакциналарды колдоносуз дегендей. Биз жанакы вакциналарды алганда, бул койлор келгенде бардыгы бооз деп келгенде, бооз болбой калды. Ошого чейин биз укол сайганбыз. Оспага сайганбыз. Оспага сайганда ал 3 жылдык иммунитет кармайт эле. Бир оспага сайып койсо 3 жылга чейин иммунитет кармайт. А туулган козусуна сайыш керек, жана ага чейин айтып кеткендей. Ооба. Ошондой вакцинациядан барды өткөн. Адан кийин биз өзүбүз качырдык, мына Тайсанга качырдык, Долларга качкырларга. Алардан туулган козуларга уже буюрса 4 айда укол сая баштайбыз. Козуларына дагы 4 айда. А бул Тайсан менен экөө дагы уже вакцинадан өткөргөн да, туурабы? Буларда вирус жок азыр. Биз даже алып келгенде тияктан сурабай туруп өзүбүздүн баардык вакцинациясын өзүбүз кылдык бул жерден. Оспага, чумага, яшурга кылдык. Болду. Aslında bizde Kırgızstan'da оспа жаман оору бул. Кыргызча чечек деп койгончу, ушундай.
ар түрдүү айтылат ошол устанындагы. Ага биз кылганбыз. Бул жамандыр. Яшылга обязательно алыш керек. Азыр мындайча айтканда мына койлордо азыр проблема жок, а? Проблема жок. Проблема жок. Эми бул кочкорлордагы көрдүңүздөр, азыр ушул весте булар кой кууп атат, а? Ооба. Вакцинадан өткөн. Өткөн. Вирус жок буларда. Жок. Булар гисар койлорду кууду, мына романдарды кууду, дорперди кууду, мериносду кууду, а? Ооба. Эми булар мына Романовский койлордун ичи чоңоюп калыптыр туугандар мына Романовскийдин койлору. Дорпер менен Романовскийдин өзүнүн окшош жагы кандай? Эмнеси максатта койдуңуз? Булардан биз быйылча эксперимент кылып атабыз да. Бул романдар көп туйт да. 3-төн 4төн туйт. Дорпер менен ошого окшош, э? Окшош. Дорперлер 2ден 3төн туйт дейт. А просто атасыныкы доминирующий болуп калат да, гендерчи. Генетика боюнча айтканда. Биз кошуп көрүп атабыз, кандай козу түшөт. Быйыл түшөт, жарым дорпер, жарым роман түшөт. 50% түшөт. Ошондо дорперден кичирээк, романдан чоңураак болот экен да, пут колу жоонураак болот. Жоонураак болот да. Булардын пут колу кичирээк. Ошон үчүн Романовский продовольство тукуму тезирээк көбөйсүн деген сөздөр. Ошондо плодовитость деп коебу, ошондо көп туучулук жагыдан окшош экен да булар, а? Бирок вес жагы вообще тетири. Вес жагы тетири, булар кичинекей келип атат, салмактары аз. Булардын мисалы кочкору 150 кг чейин жетет. Охой. Күнүнө 400 граммдан өдө 500 грамм чейин привес берет экен козуларга. Козулары. Азыр ушу козуларга да келебиз. Козу кароо стилин да үйрөтөбүз. Анан азыр бул кочкорлорду кандай карантинде алып, кандай карап атасыз бул кочкорлорго чара? Буларды экөөнү бош коюп койсо деле болот эле. Бирок бири-бири менен сүйлөшөт. Узакка жебесин деп байлап койгонбуз. Кечинде алып чыгабыз. Кайсы күлгөн койлор болсо кошуп коебуз. Мисалы мына жактан анча-мынча калып калышы мүмкүн да. Ооба, калып калат. Ушул жака кошобуз. Продукт деген бар, продукт кошобуз. Кайсы кой күбө келсе аны алып чыгып туруп, бул жака киргизип коебуз кайра отуна. Эми ушу койлордон баштайлы. Бул жер бул жанакы бооз койлордун бөлүмү экен, а? Бооз койго кандай алдын ала чара көрөсүз? Мындайча айтканда, кыйналбай төрөш үчүн, семиз туруш үчүн. Семиз туруш үчүн, кыйналбай туруш үчүн уколдорун алынган. Убакыт саатында жем чөбүн бериш керек. Күнүнө 300 граммдан жем жейт азыр булар. Эрте менен 150 грамм, кечинде 150 грамм. 2 мал жем берилет. Тууганга да жеңил болот, сүткө да жеңил болот кийин. Козу туурсам, эгизден тууп калса, козу сүт жетпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыртан биз семиз калган. Көрүнүп турат, семиз бекен азыр? Ооба, семиз. 2 мал жем жейт. Майдаланган арпа жейт. Неги сиздин азыр айтышыңыз боюнча булар плодовит көп туучу койлордун катарына кирген үчүн булар дайым семиз жүрүш керек да, козулар жакшы, ден соолугу жакшы туулуш үчүн. Не только мындай бардыгы малды семиз алып чыксаң, сени жакшы тууп берет. Сүт көп болот, козусу пайда болот. Эми булар орто бойлуу экен да, мындайча айтканда, гисардай чоң болбойт. Мисалы, мына гисар кочкорлор турат бурчта. Путтар кыска болуп атпайбы? Путтар кыска. Плотность жакшы экен да. Плотность, капталына мындай. Анан эти тыгыздык. Айтып кеткенде мраморный мясо деп койсоң буларда. Эт май жок. Май болот экен мындай. Слой менен май болот дейт. Эт дамдуу дейт. Этин жеп көрөлөкпүз. Буюрсен баштайбыз. Та, мраморный дегенде, мисалы, могу гисар койлордуку кара эттин бетине май байлайт, бакса турабы? Булар эттин ичине мындай тамыр сыяктуу сызык буолуп калмайт. Ошондой. Бул Тажикстандын гисарлары, а? Тажикстандан келген гисарлар. Буларды мурункусунда көрсөткөнбүз. Ошо кочкорлор. Могу доллар, бул дорпер, могу Тайсон. Эми могу Романов койлору. Буларды кимден алдыңыз? Сиз мен барып тандагамын дедиңиз, буларды? Бул жерде мына 5 күн бойда бир Манас деген жигит бар экен, ошодон алып келгенбиз. 150 койдун арасынан тандап алып келдик ушуну. 21 башта. Эми 21 баштын почти 99% качты. Дорперден. Буюрса, эми күтүп атабыз. Эми бул койлорго кандай мүнөздөмө бересиз? Биздин климатка дегендей. Эми бардык койлордун өздөрүнчө характерлери бар экен. Бул койлор кичинекей келет да, көзгө эле начар көрүнбөсө. Көрөз, быйыл андай дорперлер түшөт. Эгиз туу билесе керек, а? Эгиз. Ал деген эгиз 2ден туйт да, булар 3ден 4ден туйт. Дорперлер деле 2ден 3ден туйт деген. Будан деле жок дегенде 3ден 2ден турса, туу берет. Анан многу бөлмө бул жанакы тууган койго изоляция дедиңиз, а? Тууган койлор ушул жерде турат. 3 күн. 3 күн дедиңиз турат. Козусун жашына эми керки койлор козусун албай калышы мүмкүн. Ошол жерге чейин козусун үйрөнгөнгө чейин ушул жерде турат. Анан кийин бул жака кирет. Мына уктап атат булар азыр тойду. Так.
Siz жанагы койдун шамалдап калуу, козунун шамалдап калуу немеси үчүн сиз мына мындай асты ачыкта турабы? Сквозняк болуп калат деп туруп, могу жака линолеум жаткыздыңыз дедиңиз, а? Козу туулганда болуп калышы мүмкүн да. Обязательно суык болот. Мисалы алдында шамал, азыр кыштын күнү болот, суук болуп калат. Бул жака дагы тууганда сразу линолеум салып туруп самал салабыз. Пока чачылып кетпесин деп азыр жок пока. Тууду кой, бияка алып чыгат. Туйун дегенде бияка алып келет да, самал даяр болот. Анан мунун алдына дагы линолеум салынган саман, күндө саман алмаштырып турулат жаңы саманга. Ошо койлордун, козунун алдынан сызып өтпөсүн. Демек, ошол жагын да эске алдыңыз да, э? Ал биринчи эске алыш керек аны. Эми мына козуларга келели. Козуларды кантип карап атасыз? Мисалы, энеси сүт жетиштире албаган, же өзү мындай аппетит анча жок козуларды дегендей. Андайлар боло элек, эгер ооруп калган козулар болсо дарылайбыз. Дарынын түрлөрү көп. Кандай ооруда биринчи диагноз коюп туруп, ошого карата дары алынат. Андан кийин мына тозуп койгонбуз, козулардын өзүнчө комнатасы бар бияка. Суу, жеми, акырында жем постоянно. Чөптү моунда алып байлап коюп коебуз. Муну жейт, кайра алмаштырып турат жаңы чөптү. Байлап. Аңа тешик бар, тештен именно козулар гана кирет. Ошол кетип Бер таза, бул жерге жатышат, чөптү жейт, кайра энесинен кетип калат. Азыр буларды ошондо сиз түндө козуларды бул жака бөлөсүз да, э? Да, бөлүп койсок да болот. Бирок азырынча биз бөлө элекпиз. Эми мына кичине жоңоюп калды. Козуларды кечинде биз саат 11-де бияка киргизгенден кийин бияка бөлүп отдельно кармайбыз. Эртең менен кое беребиз. Эмет бул жакта ачык жүрө берет, кирип чыгып. Анан бул дорпер коюна мүнөздөмө, мындай жеген, ичкенине, козусун караганга дегендей. Мисалы, булар плодовитость боюнча 220, 2ден өйдө тууйт, э, основной. 2 же андан көп. Эми мисалы 2-3 дейт основной булар. Эми 2-3 эле эгиз тууду дедиңиз, а? Ооба. Калган жалгыз, анткени жолдо келе жатып ошондой экен. Биринчи тууганда 1ден тууйт экен. Уже экинчи тууганда уже 2ден 3ден тууй баштайт экен. Эми буларды биз алып келген эмеспиз. Ошондой койлор келиптир. Мына арасында жаштары бар, ошон үчүн 1ден туйт. Экинчисинде буюрса 2ден туйт деген үмүт бар. Ооба, эми булар эми козусун жакшы эле карай бекен. Мисалы, биздин жөнөкөй койлор кээде козусун уже жалабай калса, жанагы чөбүнү. Мисалы, кээде биздин койлордун арасында туулуп калат го. Мисалы, экинчи козунун чөбүнүн жалай албай, биз келгенге чейин калып кетсе, эмизбей коет, э? Принимать этпей коет. Буларда кандай деген эми? Буларда пока 13 кой тууду, андайды көргөн жокмун. Козуларын жакшы карайт экен аябай. Өздөрү карап, эмизгендер деле жакшы. Капризный эмес экен ушул жашы. Капризный эмес, а? Өтө жакшы. Жөнөкөй, оор мүнөз койлор. Даже мындай алдына самандыра жей беришет койлор. Ач калганда. Ач калганда эмес, жөн эле жей берет экен бул. Булар Чөпкө жакшы да. Булгабайт экен. Жеген жакшы. Буларга сенаж салынат. Сенаж. 2 мал. Обедте, кечинде сенаж, кыргылган чөпкө аралаштырып салабыз. Ушул сүт болсун деген. Сүт болсо баласы чоңурат. Сенажды айтып өтсөңүз, мен сенажды мисалы 1-2 сарай сүт багытындагы сарайларга барганда сүткө сенаж жакшы деп айтканда. А биз койлорго сүт сенаж берген себеби койдун сүтү көбөйсө, козусу тез чоңоет деген сөз. Ошон үчүн күнүнө 441 граммдан привес берип атат. Азыр сиз жанакы бир козу бар дедиңиз, а? 500 граммдан кошуп келе жаткан рекорд коюп. Азыр биз тартып көрдүк, 18 килограмм чыкты. Ал жатат. Уктап жатат. Эми мисалы айтканда козуларыңыз бул жерде экиге бөлүнүптүр. Бирөөлөрү мындай башак, кээ бирөөлөрү баш кара. Сиз божомолуңуз боюнча мындай баш каралар Тайсондан качты дедиңиз, а? Башактар доллардан. Анткени Тайсондун башы кара, доллардын башы ак экен. Азыр дагы барып, эки кочкор боюнча толук мүнөздөмө алабыз. Ага чейин кой козулардан ала берели. Мунугу бөлмөңүз кандай бөлмө эле? Изолятор. Жанакы ооруп калган койлорду сул жака коюп, сул жактан дарыланат. Азыр булар кичине кыйналып аткан койлор да. Кыйналып, уже жаш болуп калат, ооруп, чөпкө киришти барды. Мына ушундай. Мисалы мунугу дарылануучу бөлмө да мындай айтканда. Мунугу коюңуз не менен ооруду, мисалы мунугу кара кой? Бул суук тип калыптыр. Суук тип калды. Суук тиген бир печень алды. Буюрса жакшы азыр. Бул тоодо көп болот да, кээ бир сарайга барсаң бир 70% койлор жөтөлүп жүрөт. Ага не кылыш керек? Укол кылыш керек. Укол кылыш керек. Обязательно без укол алса кайбайт. Аны биринчи диагноз коюш керек. Кайра ооруп атат? Боору, өпкөсү, эмнеси? Ошого карап кол салат. Бизде альбен берип коет, болду, токтоп калат деп. Альбен деген ичиндеги паразит туктар. Ичиндеги паразиттерге, гельминттерге каршы деп коет. Противогельминтный препарат да, альбен.
Жакшы. Аны обязательно бериш керек малга. Обычно Альбенди как обычный орус болса канча айда бир берип туруш 6 айда бир бериш керек. Альбен, да? 6 айда бир строго беришин керек. Строго. Именно жаштарына бериш керек. Жаштарда организм слабый болот да. Жана курттарды сүрүп чыга албайт. Ошон үчүн козуларга 6 айында бериш керек. Жазда, күздө бериш керек. Азыр мына туугандар, бул эки кочкорго кайра жакшылап токтолойлу. Могу Тайсон плотный кочкор. Бул 4 жаш. Могу доллар деп бул өзүнүн бой келбети менен өзгөчөлөнөт. Тайсонду плотный жанына тыгыз жоон болбосо дагы бул боюн узундугу менен белди караңыздар. Түз артка кеткен, узунураак. Тайсонго карагандачы. Буга азыр 2 жаштан өттү дедиңиз. Бул азыр сиздин чамаңыз боюнча бир определенный жашка келгенде токтолот, бою дагы жаныга дагы токтойт да. Кандай болуп чоңоюшу мүмкүн? Бул быйыл чоңоюп, турасына кетет. Тайсондон 1,5 метр чоң болот. Узунураак болот да. Чоңураак болот. Жанакы биз декабрдын 12-синде келген мен биринчи ирет. Ошондо мына ичке узунураак, бирок курсактары чыгыптыр да. Азыр курсактары чыгып, күнүнө булар эртең менен 300 грамм, кечинде 300 грамм, 600 граммдан жем жейт. Майдаланган арпа. Бир мал сенаж жейт. Сенаж. Бардыгына бир малда сенаж беребиз. А именно тууган койлорго 2 мал беребиз. Тууган койлорго 2 мал, а? Бул Тайсон багуга кирдиби же азыр жөнүнө турган экен? Жок, жөн эле. Булар бакканча булар азыр кууп атат да. Койлорду Эми бир рет көрсөтүп чыктык. Бул гисар койлорду өз билбегениңиздер калбаса керек, гисар кой жөнүндө. Кой канча айда, канча жылда кантип туудурса болот. Мисалы, кээ бирлер количествого иштеш үчүн койду тесттер туудурса талкаланат, бирок качество көбөйтүп аласың дейт. Кээ бирлер жакшы койлоруң болсо, бир жылда бир туудуруп эле дени сагын сактап калыш керек дейт да. Сиз мисалы кандай учурда кандай совет бересиз? Негизи койлор 5 айда тууйт. 5 айда. 5 айда тууйт. Бир жылда 2 жол туу дегенге мен көп ишин алгам. Ал айта болбойт. Бир жылда 2 жолу 12 ай бар тура. 12 айда 5 айдан турса 10 ай кетет. 2 айга эмне 2 жолу эс алып кала, эс алат. Организмде дем алыш керек да туугандан кийин тура. Ошон үчүн 2 жылда 3 жол туудур дегенге болот. Ошондо 8 айдан бир. Мисалы, семиз кой болсо, дени сагы жакшы туугандан кийин канча айдан кийин качыра берсе болот? Ал койдун организминен зависит этет. Эгер ошол күүгө келип калса, кайра мүмкүн 1 айдан кийин күүгө келет. Мүмкүн 1,5 айдан кийин күүгө келет. Качырып коюш керек, а? Качырып коюш. Могу мисалы кээ бир арык койлор деле келип кала берет да. Арык койлор эте вряд ли келет. Келип калганда качырбай эле коюш керекпи? Алла койлордо яичник деген бар да. Ясырлык яичник бар. Ошол созревать этип жетилиш керек. Ошондо күүгө келет. Течки овуляция деген башталат. Ага чейин башталбайт да. Ошон үчүн багылыш керек. Буларга эмнеге азыр биз тууганга чейин да жем берилет булар. Ошо организмди чың кармап туруш керек. Тууганда балдарын жаш тогуз керек да жем берет. 2 мал жем берилет булар 300 граммдан. Азыр эми ушу сарайды сиз көзөмөлгө алдыңыз, вакциналарын берип сөз жок дедиңиз, а? Мисалы, сиздер биздин каналдын ылдыйына кирсеңиздер, Пардабай аганын гисар койлору Тажикстандан келген деген видеолору бар. Мисалы, гисар койлор боюнча сүйлөйлү. Мына муну койлор да турабы? Сарай. Тоодогу сарайда гисар койлорду кантип карайсыз? Эми арасында мына ооруп калгандарын алып келдим дедиңиз. Ал жакта жем чөп вообще бербейт экен, турабы? Жем чөп бербейт. Ал именно тоодо чөп бербейт. Ошол гана жаят. Ошол гана жаят турат, болду. Оорган койлор болсо, алып келет дияка машина бул жакта лечение кылат, кайра тоогойт. А так профилактиканы ал жака убакыт саатында барып жасап турабыз. На место ордуна. Сиз барып көрүп турасыз да? Жакшы. Биз эми сарайдан чыгабыз. Бир рет Ниязакеден сурадык. Койду ооруп, мисалы бооз койлор кантип каралыш керек, эми кантип каралыш керек. Негизи көптү билет экен. Бир күн без барьер деп коет муну. Кандай дейсиз? Без барьер дейт. Без барьер. Да. Бул киргенде обязательно кутушерден жуулуп анан кириш керек. Ачык тазалап. Могу? Без барьер деп коет. Мына Африкада. Ооба. Ошода хлор себеп турат була күнүндө. Ушул жерге хлор себебсиз, а? Ооба, хлор себеп Африкада. Анан кийин кутун тазалап, чтобы инфекцияны переносчик адамдар биз болобуз, да? Ташый турган. Ооба, ташый турган биз. Кутун алдына келет. Ошону берип келип анан киришти. Болду. Oro таза болуш керек да, мал таза.
Булай эч жакка чыкпаса ким алып келет орунду? Адам алып келет. Биз же балким кокус келип калган койлор, а? Жакшы. Кокус келбей, кокус келсе абден турат. Азыр сиз мына бул жакта сырттагы карантин, а? Биринчи келген койлор ушул жакта турат да. Сарайга киргизбейбиз пока. Текшерилип бүткүчө. Текшерип киргизбейбиз да. Анан кошобуз. Азыр бул бизге эми азыр башка жактан койлор келбейт да. Бул жерге күн тийгенде күндүзү козуларды алып чыгып атабыз, козулуу койлорду. Ошо козулар күн жесин деп. Так, мен азыр бир эле ойго келип кетти да, Нияз аке. Мунугу азыр сиз чабанга мына койлордун жүнүн жыйдадыңыз, а? Муну жеп алсам эмне болот? Эмне оору болот? Бул жүнүн жеп алса, жанакы мурда Союз убагында ак койлорду баккыча элекпиз, билесиңби? Ооба, меринос. Мериносты. Мериносты санитарка деп коет. Санитарный стрижка кылчу эле. Желинин тазалап. А желиндеги кичинекей козу эмчекти эмендеп жүндү жей берет. Бул фитобезуарный болезнь деп коет. Жүн топтолуп, тогуз катка ачылган топтолуп, анан оору пайда болот, болезнь. Өлөт деген сөз. Ошон үчүн жүндөрдү терип кой деген сөз ошол. Азыр биздин алдыбыздан ошондой деди, терилеткен. Бул акурлар. Кыскасы көрдүңүздөр, эми эң акыркы эле суроо калды. Сен аш бул жакта акыркы сурооду берели дагы, Нияз аке, андан кийин жыйынтыктайлы. Акыркы суроо мындан болсун. Жанакы эки койдун уруктугуну алып туруп, башка койго коюп тазалап алмай дегенде мисалы кыйын нерсе кандай? Ал кыйын, ага өзүнчө аппарат керек. Мисалы, сен таза урук, таза кой алам десең, таза элитный кой алам десең, дорперди атайлы мисалы, дорперден эки дорперге урук сперма аттырасын биринчи. Аны койлордуку кыйыныраак болот. Ичин жарып туруп атабыз маткага. Эмбрионный вращение деп коет аны. Ошону эмбрионду. Эмбрион деген зародыш. Ошону кайра тияктан алып туруп маткадан, дорперден. Аны любой койго аттырып койсок, салып койсок болот. Таза дорпер түшөт. Жөнөкөй эле гисара салып койсок да болот. Эки дорпер, бир дорпер кочкор менен дорпер ургачы койдун уруктугун алып туруп, жок, дорпердин уругун алдык. Аны немеге ат салабыз. Дорпердин ургачысына. Адан кайра жууп алып, тазалап алып, башка малга салып койсок боло берет. Башка койлорго, любой койго салып койсок болот. Таза кой түшөт. Демек, таза түшөт экен. Ошентип сактап алып калса деле болот дейт анан баягы. Сизде мисалы бир дорпер кой менен бир кочкор калса аны көбөйтүп отуруп кыйналгысы, Ооба. Ошондой. Жакшы экен. Жакшы. Анда эмесе биз видеону жыйынтыктайбыз туугандар. Саламатта калыңыздар. Нияз байкебиз, ветврач. Көрдүңүздөр, бир рет биз менен тааныштырып чыкты ушу койлорду кароо режими боюнча. Анда эмесе каналга катталыңыздар, класс комментарий калтырып, Нияз акебизди колдоп, комментарий калтырып кетиңиздер.